Талас районунун Шумкар ой айыл аймагындагы жаш өспүрүм балбандар алдыда боло турган чемпионаттарга кызуу даярдык көрүүдө. Алардын даярдыгын күчөтүү максатында машыктыруучулар Альянс Алтын өнүктүрүү фондуна каржылык колдоо сурап кайрылышкан. Машыктыруучулардын өтүнүчүн фонддун жетекчилиги жана байкоочу кеңеши колдоп 350 000 сом каражат бөлүп беришти. Бул каражат балдардын машыгуусуна, учурдагы кем каржысына жумшалат. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы жана Альянс Алтын өнүктүрүү фонду Талас облусундагы спортчуларды бардык жагынан колдоп келүүдө. Ошол бүгүнкү күндө ошол Шумкар ой айыл өкмөтүндө ошо 5 ай 6 айдан турган балдардын мыктыларын чогултуп, баягы силердин күрөш жагынан өз өнүккөнүңөргө да бир кеп түрткү болсун деп, мындай орусча айтканда сбор өтүп атат. Ошол сборуңар кут болсун. Бизден бир аз да болсо баягы форма анча-мынча тыйын бөлүндү. Не дейбиз? Ушул залдан, ушул айыл өкмөттөн Кыргызстанды, Азияны, дүйнөнү, Олимпиаданы багынткан балбандар чыга берсин. Ушу Талас областынын спорт тармагына көңүл бөлүп, анын ичинен ушул жаш балдардын машыгуусуна Алтын альянс компаниясы колдоп, өнүгүп өстүрүп, ушу жаш балдардын ички дүйнөсүн, ой пикирлерин тазалаганга, көз менен көрсө көрө албаган, кол менен кармаса кармай албаган ушул жаш өспүрүмдөрдүн баалуулугуна өстүрүшүнө салымын кошкон ушу Алтын альянс компаниясына, анын ичинен ушу Шумкар ой айыл өкмөтүнүн төрагасына, ушул жетекчиликтине, ушу айылдагы адамдарга, спорт сүйүүчүлөрдүн бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле жаш балбандарыбыз келечекте Кудайым буйруса, Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, ааламга жол айылдан башталат дейт. Ушу айылдан баштап эле эмгектенип, ушу Акжол Махмудовго окшогон, Жоломон Байтеңирге окшогон, тиги Эрназарга окшогон агага окшоп мээнет кылып, эмгектенип көптөгөн эмгек кызыңар Кудайым буйруса силер дагы дүйнөнү дүңгүрөтүп, ушу Кыргызстан желбирегин желетип, азиялык чемпион, олимпиадалык чемпион чыгат деген ишеничтебиз силерге. Альянс Алтын компаниясы билесиздер, бир гана спорт тармагында эмес, облуста ар кандай экономикалык долбоорлорду өндүрүш, кайра иштетүү, маданият, социалдык, экономикалык багытта дагы өнүктүрүүнү ар тараптуу колдоп келет. Ошондуктан сиздерге ийгилик, ачык асман, бардык жакшы ниеттериңиздер кабыл болсун.